Эми биз бул жагына жаңылык кошушубуз керек азыр. Жаңылыктарды общий жазып кетебиз. Эми бул жерден бизде div контент могул жерден аякталып турайм. Так, эми бул жерден аякталса, значит могул жерден жаңы бир бет алып түшүп кетербиз. Жолсом могул жерден деле көрсөк болот. Эми биз эми бул жерде h3 менен иштейбиз. h3 ачып алабыз. Бул жерге биз жаңылык деп жазып алалы. Жаңылыктар бизде экинчи бет ошондой болгондо жаңылыктарга сразу класс берек дейли, кийин берип олтурбай, класс. Бул жерге биз контент title бериппиз эле го. Бул жака автор жөнүндө контент жаңылыктар автор жөнүндө давайте жаңылыктар деп көрөлүнчү. Именно ушуну эле бердим да. Именно ушундай эле экен да. Так. Давайте ушуну эле алып көрөлү примерно. Эми иштетип көрүүчү. Так. Автор жөнүндө жеп калды. Муну мен жаңылыктар деп коеюнчу анда. Значит, муну жаңылыктар деп өзгөртүп коймок эле. Жаңылыктар бизде контент бар. Контентке иштегенбизде контент title менеки. Контент title турат. Эми биз жаңы div ачабыз. Жаңы div менен иштейбиз. Жаңы div'ге биз article бул жака класс менен бул жерге article деп жазылабыз. Article бере алалы классыбыздын атын. Так, адаштымбы? Article. Эми article'дын алдына h3 менен иштейбиз. h3 менен бул жерге биз заголовка. Жаңылыктын немеси да. Заголовкасын. Заголовка. Жаңылык. Заголовка жаңылык. h3 менен жазып алдык. Эми көрөлүчү. Давай жаңылыктардын алдына уже заголовка жаңылык деп чыкты. Эми бул жана сүрөт фон коюп көрдүңүздөрбү? Эми фон коюлбаса азыр. Окей, эми иштеди. Заголовка жаңылык. Бул заголовка жаңылыкка дагы h4-тün алдына дагы article класс менен article title. Се бул аты болуп атат да, title. Ошого title деп коюп атам. Так, могу кичине турайлы силерге жакшыраак көрүш үчүн. H4-ники бул жакта, просто бул жака чогулуп кетти, билебиз. Так. Такой форматта алайлы. Минекей эми коддор жакшы көрүнүп атат окшойт деп ойлойм. Article title бердик. Мына жерден уже жаңы коддор жазып баштаган. Ушуну алып көрсөңүздөр болот. Мына уже жаңы div'ге жаңы бөлүм ачып алдык. Заголовка жаңылык. Эми бул заголовка жаңылыктын алдына дагы бир div ачып алабыз. Бизге дагы бир div керек. Бул div'тин атын класс менен бул div'тин атын article бул заголовканын алдында бир числосу болуш керек да, датасы. Значит, биз article data. Article date. Эми биз бул жерге article datага бүгүн канчасы? 04/1/2022. Окей. Div бул жагына узун эле болуп тура берет. Окей, эми бизге дагы бир div керек. Дагы бир div ачабыз. Бул div'ге биз дагы класс бере алабыз дагы. Бунун атын биз
article text уже biz уже text жазып баштайбыз. Article text. Article text. Biz бул жагына билебиз, параграф менен жазабыз. Параграф менен biz text жазышыбыз керек. Biz text lorem ipsum'dan алып турайлы. Lorem ipsum'dan text алып турайлы. Что-то менде интернетим. Так, biz текст алып турайлы, примерно ушунча алып турайынчы, а также дегенге чейин. Давайте короткое вот мынаны алып турайынчы. Так, этот пойдет. Так, эми параграфтын алдына жүрөбүз. Уже жаздык, эми көрөлү. Иштетип. Жаңылыктар деп чыкты, заголовка жаңылык чыкты. Год, бул жерге дагы бизге мындай ссылка керек. Бул жагына дагы ссылка жазышыбыз керек, ссылканы. Ссылка мынал бар. Ушуну элеп колдонсок боло берет. Ушуну эле копиретип туруп, могу параграфтын алдына алдык, эми көрөлүчү. Неге толук оку деп бул жагынан чыкты уже. Полностью читайт. Эми биз класстар менен иштешибиз керек, артикл менен. Мунуларга дагы бир өзүнчө бир стиль кошушубуз керек да. Биз муну мындай кичинерээк алабыз, аны өзгө ыңгайлуу кылып, эми биз мынаны класс менен иштейбиз. Бул жерге комментарий калтырып коебуз. Биз уже жаңы артикл менен иштеттик да, мына уже артикл. Бул жа уже биз жаңы неме ачып алабыз. Article. Ачып алдык. Эми биз жаңы коддор менен жазышыбыз керек. Биз биринчи учурда article type, заголовка жаңылык дегенде өзгөртүп алайлычы. Articleга точка article title'ды биринчи учурда ушуну margin 0 и 5 пиксель. 5 пиксель беребиз бунун жагын. Андан кийин font size размери. Артиклда заголовка жаңылык дегенде font size 18 пиксель. И ошондой эле цвети color 0 B 55 ES. Bunu көрөлү, эми иштетип көрөлүчү. Article мону заголовка жаңылык деген өзгөрүлүш керек. Заголовка жаңылык көп эле каралып кетти. Чөтөм. Article title ушундай формада өзгөрдү. Color иштетет. Да, иштеди. Эми артиклдын өзүн дагы өзгөртүп алайлычы. Чото берке өзгөрбөй атат, общий берилбей атат. Так, бул жерге дагы точка менен article чылабыз. Эми код ачып туруп, артиклдын өзүнө артиклга дагы margin bottom 20 пиксель. Pageant bottom буга дагы 20 пиксель. И эми иштетип көрөлүчү. Мына эми өзүнүн бул margin үстүнө кичине 0.5ке алды. Ал эми мынау дата турат го, могул ошону так кичине үстүрөөк чалдырышыбыз керек. Буга дагы биз азыр margin беребиз. Ал үчүн биз бул датаны кайсы? Датаны мына article data экен, article datага точка article data. Буга дагы
бере алабыз. Font size. Font size. Размери. Font size 12 пиксель. Кичинекей болсо болот да, 12 пиксель. Цвети, color. Color башкача бир цвет болуш керек. Давайте мындай алабыз. A4, A4, A4. И эми көрөбүз. Мынакей. Мына жерде көрүп турасызбы? Мына уже датасы. Заголовка жаңылык деген, бирок мына заголовка жаңылык деген негизи башкача цветте болуш керек эле да. Мен башкача цветте каладым эле. Азыр көрөйүнчү. Заголовка жаңылык дегенибиз биз article title да турат. Article title. Тур эле жаздым э? Article title ага тур эле. Article title. Иштеш керек эле анда. Анда эмесе мындай боло турган болсо article title да биз цветти, по-моему, не то берип алыппыз да. Да, всё. Могул жерге решетка койбой коюппуз. Ошого цвети өзгөрүп атыр. Вот, мындай цветте өзгөрүш керек эле энеке. Заголовка жаңылык. Ушуну алып чыкты. Так, эми бизде берки page content title бар. Мына content title биз мына бөлүм болчу. Биз ошондо кичине margin бере алабыз. Marginга дагы берип алыш керек. Мына жерде биз мурункудан бар content title нерде бар. Content title мынакей автор жөнүндө деген мынакей автор жөнүндө мына уже кичине өзгөрүш керек. Content title margin 0, бул жерде 0 бар. Да 0 и 15 пиксель. Жанага окшоттуу эле бизде тигил 5 пиксель болду, по-моему. Бул жакта 15 пиксель беребиз. Мына бизге 5 пиксель. Эми сохранить этип туруп, эми көрөбүз. Автор дегенди автор жөнүндө. Автор жөнүндө уже мериден кичине бир башка бир форма түштү меке. Вообще. Заголовка жаңылык. Булар полный бүттү. Эми биз мына жаңылык, заголовка жаңылык дегенден дагы бир экөөнү үчөөн жазышыбыз керек. Биз анын үчүн кыйналбай эле могул жерден заголовка жаңылык, мына article дегенди эле көчүрүп copyright этип туруп кайрадан таштайбыз меке. Мынаны эле алабыз, ошо бойдон эле. Эгерде иштебей аткан болсо, мынаны мындай бассаңыздар, мына кайсыл жерге чейин мына diff, мына бүткөн diff да ушул жерге чейин көчүрүшүңүздөр керек да. Мындай алыпчы меке. Уже copyright эттим. Эми ушунун алдына ташташым керек. Ушул жака. Ctrl ставить эттим, эми сохранить этем. Будан эми азыр экөө өчүш керек. Меке. Заголовка жаңылык уже ушинтип кете бересиз да. Анан экөөнү үчөөнү түзсөңүздөр. Эми биз жана мындай бир чызык коелу, бир мына жерде бир ортодо нейк алыш керек да. Мына кийинки жаңылыктан уже адам адашпаш керек да, көздөрүчү. Ошого бир чызык иштешибиз керек. Анча үчүн биз article бар мына жерде, меке. Article турат. Окшош эле эми мына article'нын өзүнө border bottom беребиз. Border bottom'да чызык коюшубуз керек. Border bottom 1 пиксель. Нейкабыз 1 пиксель болуш керек. Solid аты. Биз буда кайсы немеде таблица түзгөндө ошо solid'ти колдонбуз. Эми цвети SSS эми көрөбүз. Мына жерде азыр чызыктар пайда болуш керек. Меке. Бул жерде көрүп турганыңыздарда мына толук окуу деген алдына турат чызык. И мына могул жерде дагы алдына дагы чызык турат. Уже бул кийинки жаңылык экени уже автомат түрдө билинип турат да. Ушундай. Мына жерге дагы өз негиз койсок болот. Муну азыр көрөбүз, берип көрөбүз ага дагы. Border bottom. Ал content кайсы элеке? Ал content title'дыкка. Мына ушуну эле алып туруп, азыр бир иштетип көрөбүз. Эгерде болбосо алып коебуз. Content title. Вот здесь. Эми көрөбүз. Мынакей, автор жөнүндө болуп бул жактан чыкты. Жаңылыктар ушундай. Бирок мына жаңылыктар деген бирок бул жака койбой эле койсок жакшы болмок эле. Себеби биз ылдыйда эле иштеп турайлы пока что. Просто биз так көрдүк. Негизи өз жаңылыктарга эле койсок жакшы болот меке. Красивый чыгат да меке, уже бул жагы уже 1-2 болуп кетти.
Эми биз мына көбүнчө заголовка жаңылык дегенде мына биз ссылка кылып койсок дагы болот да. Биз азыр мына бир эле бул жерде турат. Толук окууну бассаң андан кийин кирет. Буну басса дагы кире турган ссылка алып жасайбыз. Мына заголовка жаңылык дегендин өзүнө эле мынакей. Кана заголовка жаңылыктын өзүнө эле ушул жерде мынакей h мем бар. Мына жерге ачып туруп код менен href басып туруп бул жерге решетка ссылкасы мындай жерине жабабыз. Жапса уже эйдин жаба турган кодун бул жака ачып берди. Эми ушуну эле могул жерге таштап коебуз. Иштейт. Эми ушул эйди ушул бойдон эле алып туруп кыйналбай эле кийинки бизмеке заголовканы мына жерге алып таштасак уже автомат түрдө иштеди. Эми көрөбүз. Мынакей. Булар дагы уже ссылка форматында болду. Бассам уже иштеп кирип кетет. Бирок азыр муну алдындагы цитаты алып, буга дагы стиль беребиз, окей. Буга стиль бериш үчүн муну кандай article title a'га беребиз, эми могу беребиз. Так, значит бизде article title бар. Ушуга эле, значит биз бул жагына тагын точка ичинде a да, ссылканы a менен иштейбиз. Color светин биринчи очурда article colorго colorдо мындай. Мисалы биз азыр мына артиклдын ичине иштеп атабыз го. Мына colorду мынанын өзүн эле кайталап коюш керек да. Ошо кайталаганды биз азыр insert деп жазабыз. Insert. Бул уже insert деген бул уже кайталап берет. Мындай айтканда родитель. Мына ушуну бир кайталап бериш керек мыналчы. Бул article title да, бунуку деле article title просто a бар, ичиндеги a бар. Ошону ушул светке автомат түрдө кайталап берет, бир эле светте. Буну алдык. Эми text decoration алдындагы чызыкты алып коюшубуз керек. Text decoration none жок. Эми көрөбүз. Мынакей. Бул жерде неме бар? Уже свети өзгөрүлдү. Буну бассам иштейт. Алдына чызыкты алып койду. Бирок биз мына мышка тийгенде ошо чызык пайда боло турган мени алышыбыз керек эле. Мисалы, ушуну эле алып туруп, мына article ушуну эле алып туруп, алдына дагы таштайбыз. Алдына дагы таштап туруп, эки точка кандай эле hover беле? Да, hover и text decoration underline да автомат түрдө стиль берет. Мынакей, мышка келди, уже алдына чызыгы бар. Мынакей, буга дагы бар и буда дагы бар. И ушундай болуп иштейт. Түшүндүк, барыбыз эле. Эми биз алдына бул жана дагы мындай жаба турган код жасашыбыз керек. Ал үчүн бизге footer керек. Биз азыр footer деп бул. Так, бунун diff'i и бул жана уже жаңы diff ачсак болот. Да, жаңы diff. Бул diff'тин атын биз footer деп коебуз. Класс менен footer подвал да, эң алды деген. Эми биз бул жерге жөн эле эч кандай кодсуз эле жөн эле жазабыз. Жасаган Данияр же болбосо жасаган ушундай же болбосо авторское права деп койсоңуздар болот да. Эми ушул сайтты жасаган ушундай депчи. Эгерде кийин өзүңүздөр сайтыңыздар болсо же болбосо башка бирөөлөр сайтын жасап берсеңиздер, ушундай бөлүм калтырып кетесиздер. Себеби сиздерге ушул пайда болот. Жасаган Даниярды койдук. Эми биз footerдин өзүн немеде жасайбыз. Footerдин өзүн класста иштейбиз. Footer pageant 20 пиксель. Эми background color'ду өтө жакшы билип калдык. Так, background color кара немеде болсо бул жакшы 1-2 кара светте. Эми көрөбүз.
Так, мен сохранить етпеппін, а? Значит, бұл жақтыдан сохранить етпедім, и бұл жақтыдан сохранить етпеппін. Так. Сейчас мен бұл сохранить деген басып алдым. Да. Сейчас. Мінеке, ушундай бир бөлүм чыгарып алдык, бирок биз жана жасаган стилибизди аны азыр чыгарышыбыз керек. Чыгарыш үчүн биз color'дан пайдаланабыз. Color. Белый цвет. FFF. И ошондой эле текстибиз ортодо туруш керек. Текст. Legend center. И эми көрөбүз. Мінеке. Жасаган Данияр. Менин биринчи сайтым. Бул башкы бет дегенге биз мындай решетка койгонбузда, ушу решетканын ордуна өзүңүздөрдүн бир индекс HTML же биринчи беттен экинчи бетке өтө турган нерселерди жазсаңыздар болот. Бул жери мен калтырып койгонум, ушул жака өзүңүздөр каалаган нерсени жазсаңыздар болот да. Башкы бет дегенди басса, уже кийинки бетке өтөт, же болбосо жаңылык деген басса, ушул бетке өтөт. Ушундай да, ал эми бул басса да бул жерде ссылкалар көп да, эмнеге булдан ссылка жаңылыктын көп немеси бар да, ушундай. Ошол биз өзүбүздүн кичинекей бир мини сайтыбызды жасап бүттүк. Толук окуу дегенди дан көрөбүз автор жөнүндө. И ушундай стилде чыкты. Анан мен могул эки сүрөттү жана таштайм деп эсиме чыгыптыр. Азыр немеге ссылка кылып калтырып коем. Же болбосо группага таштайм,